Уктурубузду улантабыз. 2020-жылы Кыргызстанда парламенттик шайлоо өтөт. Буга карата бүгүнкү күндө саясий топтор, саясий партиялар тарабынан карата даярдыктар көрүлө баштады. Ошол эле учурда шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү киргизүү аракеттери дагы көрүлүүдө. Маселен, Жогорку Кеңештин бир катар депутаттары жана коомдук саясий ишмерлер тарабынан ар кандай варианттагы мыйзам долбоорлор сунушталууда. Ошондой эле өткөн жумада эл өкүлдөрү тарабынан саясий партияларга байланышкан бир мыйзам долбоодагы бир мыйзам долбоору сунушталды. Анда 2020-жылы боло турган парламенттик шайлоого бир же андан аз убакыт ичинде пайда болгон саясий партиялардын катышуусуна жол бербөө каралган. Ошондой эле демилгечи депутаттар жаңы мыйзам долбоору менен азыркы шайлоо системасынан баш тартып, бир округ эмес 9 же 13кө бөлүү керектигин айтышууда. Учурда юстиция министрлигинде 260 саясий партия каттоодо турат, бирок эл тааныганы 20га чукул гана. Анын 6 азыркы учурда парламентте. Бүгүнкү уктурубузда мына ошол шайлоо мыйзамдарына киргизип жаткан өзгөртүүлөр, саясий партиялар жөнүндөгү мыйзам, ошол жана башка маселелерди талкууламакчыбыз. Уктурубуздун меймандары Жогорку Кеңештин Ата Мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов, ошондой эле саясатчы Замандаш саясий партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов бар. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Угармандарга айта кетели, биздин Жаргалчак программасын жана Санжара радиосунун бардык обого чыгып жаткан берүүлөрүн видео вариантын биздин Санжара радиосунун YouTube каналына жазылып, ошол жактан көрсөңүздөр болот. Жаргалчак программасындагы видео вариантын ошол жактан көрө аласыз. Ал эми биз талкуулай турган тема боюнча айта турган ой пикир же суроолоруңуз болсо 57 77 98 сандар аркылуу бизге түз байланышка чыксаңыздар болот. Алгач, Алмамбет мырза, ушу алгач саясий партиялар жөнүндөгү мыйзамдарга токтолсок, акыркы учурда саясий партиялар жөнүндөгү мыйзамдарды өзгөртүү толуктоолорго муктаж экендиги көп айтылып келет. Азыркы аракеттеги мыйзамдар кандай жана кандай кемчиликтер бар? Азыркы толуктуу өзгөртүүгө муктажбы? Азыркы бул коомдогу бул мамилелерди жөнгө салган мыйзам бул Кыргыз Республикасынын саясий партиялар жөнүндөгү мыйзамы жана шайлоолор жөнүндөгү мыйзам. Ушул эки мыйзам партиялардын өнүгүшүн, партиялардын калыптанышын, жарандар өз бийлигин жана конституция боюнча бийликтин бирден бир туткасы эл өзүнүн бийлигин шайлоолор аркылуу иш жүзүнө ашырат. Эл өзүнүн бийлигин өзлөрү шайлап алган президенти, жогорку кеңеши жана жергиликтүү кеңештин депутаттары аркылуу өзүнүн бийлигин иш жүзүнө ашырат деп конституцияда 2-статья бар. Анткени ар бир адам өзүнчө бир бийлик боло албайт. Ошондуктан алар шайлоолор аркылуу өзүнүн мыктыларын бийликке сунуштап, аларга 5 жылга батасын берип, президентке 6 жылга, депутаттарга 5 жылга, жергиликтүү кеңешке 4 жыл, 5 жылга батасын берип, ушул убакыттын арасында биздин атыбыздан барып бийлик жүргүзөсүң, ушул жерде ушул маселелер боюнча биздин атыбыздан сен гана сүйлөйсүң деп президент менен жогорку кеңешке ушул вазыйфаны ыйгарып берет. Ошол жарандар, эми ошол жалпы жарандар өзлөрүнүн саясий бир симпатиясын деп коебуз, мындай саясий бир багытын партиялар аркылуу мындай аныктайт. Партиялардын идеясы, программасы, анын ичин толуктаган лидерлер аркылуу мындай өз мүдөлөрүн ишке ашырып турат. Бул эми баягы классикалык бир системада. Бирок азыр ошо сунуштар болуп атат, бул мыйзамды өзгөртөлү деп. Албетте мыйзамдар бир тирүү организмдей ар дайым коомдун өзгөрүшүнө жараша, коомдун деңгээлине жараша, дүйнөлүк тенденцияга жараша бир өзгөртүү толуктоолор кирип турат. Анан ушундай акыбал жалпы жонунан. Демек, бул учурдун талабына гана жараша өзгөрүүгө муктаж болуп турат. Албетте. Мыйзамдар. Ар бир мыйзам. Жеке эле бул мыйзам эмес. Баардык мыйзамдар. Же башынан кетирилген кемчиликтер деле барбы? Буга чейин. Кемчиликтер бар, албетте бар кемчиликтер. Бирок ал кемчиликтерди ошо тарых аныктайт да. Мисалы үчүн ошол мыйзам кабыл алынып атканда кайсы жери кемчилик экенин аны билиш кыйын болот. Ошондуктан бүт дүйнө мына мыйзамдарды улам оңдоп турат. Же болбосо бир да мамлекет, бир да мыйзам табияты бир да жерде жок. Мындай кабыл алып эле өмүр бою иштей берген. Партиялар боюнча дагы ошондой. Жалпы жонунан эми бул эл аралык стандарттарга туура келген, атаандашуучулукту камсыз кылган эле либералдуу эле жакшы эле мыйзам. Бул жерде мындай чектөөлөр деле жок.
бирок азыркы убактарда бир чектөөлөр киргизгенге аракет кылып атышат окшойт да. Мен ага кошулбайм. Жеңиш мырза, сиз кандай пикирдесиз? Шайлоого карата мыйзамдарды өзгөртүүгө деги эле канчалык зарылчылык бар? Мен биринчи сурооңузга кайрылгым келип атат да. Себеби тиги темасы эле айтып турбайбы, саясий партиялар жөнүндө мыйзам дебедиңизби? Мен Алмамбет Насыркановичтин азыркы оюн абдан кубаттап колдойт элем. Мына азыр жаңы эле айтпадыбы? Муну мен баягы каршымын дегендейчи. Эмнеге? Саясий партиялар жөнүндө мыйзам 1999 жылы кабыл алынган. Биз көптөн бери айтып келатабыз, ошол мыйзамга өзгөртүүлөр кириш керек. Эмнеге? Ал жерде партиялардын укуктары толук жазылган, бирок милдеттери менен жоопкерчиликтери көп көрсөтүлбөй калган. Биз аны эмне менен байлап атабыз, эмне үчүн өзгөртүү киргизсин деп атабыз. Мына азыр парламентте 10-жылы конституцияны кабыл алганда парламентаризм орносун деп парламенттик башкарууга өттүк да. Бирок тилекке каршы 5 жана 6 созуктун депутаттары ушу парламенттин курамынан улам, партиялардын түзүмүнөн улам биз парламентаризмди күчтөй албай келебиз да. Аны Алмамбет Насырканович деле өзү айтат болуш керек. Мына ошонун кесепетинен азыр эки мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек. Бул партиялар жөнүндө, анан шайлоо жөнүндө. Эмне үчүн партиялар жөнүндө? Аякта эмне деген нормалар кириш керек деп атабыз. Мен бир-экөөнү атап көрөйүн. Бул биринчи партиянын жоопкерчилиги, анан партиянын милдети боюнча так көрсөтмөлөр болуш керек. Мисалы, Бактыргеш Төрөбаев жазышпадыбы 20-жылдык шайлоого жаңы партиялар кирбесин деп. Мен карамандай каршымын. Анткени эгерде ушул норма кирип кала турган болсо, бул жаңы ачылып, жаңы саясий элитанын алмаша тургандагысына чоң бөгөт болот да. Биз айтып атабыз, жок, 20-жылы парламенттик шайлоо өтсүн, ошол шайлоодон кийин ушул мыйзамга өзгөртүү киргизип, анан жана норманы киргизсе болот. 1 жыл же 1,5 жыл иштебеген партия болсо, да ачылып эле катталып же ишмердүүлүгүн жүргүзбөсө, мына ошону карап чыгуу менен кайра уставын жокко чыгарса болот. Партияны баягы жоюш керек деген нерсе. Экинчи, көп мамлекеттерде бар. Партиялар жөнүндө мыйзамда жазылган, анан кылмыш жаза кодексине да киргизип коюшкан да. Бул партиялардын берген убадалары шайлоолордо. Мына ошол жерде жада калса, уголовный иш менен да карала турган нормалар бар экен. Мына ушундай нерселер кириш керек. Экинчи, шайлоо жөнүндө мыйзам. Азыр шашылыш түрдө ыкчам мына жогорку кеңеште 4 мыйзам каралып атат, мен билишимче. Ошонун эң жакшы мыйзамдары бар. Анын бири мына Атамекен киргизген, жана округдарга бөлүп 9 округ менен жаңылбасам. Мына ошол мыйзам. Башка айтканда, бүгүн биз шайлоочуларга шайлоо жана тандоо укугун беришибиз керек да. Аны эми убагында кеңири сүйлөшөбүз. Алмамбет мырза, сиз бул сунушталып жаткан мыйзам долбооруна каршымын деп атпайсызбы? Бул жогоруда Жеңиш мырза айткандай, ошо жаштардын же болбосо жаш жаңы чыгып келаткан партияларга бут тоосуу, алардын саясий карьерасына бут тоосуу катары эле болуп калат дегендей бир каршы пикир берип атасызбы, же башка жагдайлар барбы? Ар бир юридикалык тараптын өзүнүн максаты бар, тилеги бар, максаты бар. Жеке ишканалар киреше алуу үчүн түзүлөт деп жазылат. Жанагындай ассоциациялар бирөөнүн укугун коргойлу деп жаралат. Бул дүйнөгө келгендечи ошол ассоциациялар. Ал эми партиялар келгенде эле түз эле ошол биринчи өзүнүн уставында бийликке келиш үчүн конкуренттүү күрөштө күрөшүп, бийликти алып, эми баягы цивилизациялуу жол менен шайлоолор аркылуу бийликке жетип, өзүбүздүн программабыз аркылуу, өзүбүздүн көз караш аркылуу, өзүбүздүн кадамдар аркылуу мамлекетти алдыга жылдырабыз деп, мындай чакыруун уран айтып, бийликке келүү аракети болот. Анан азыркы коомдо талап эскилер тажатты, жаңы формация керек, жаңылануу керек деген талап бурч-бурчтан чыгып атса, ошол кайра дарбазаны илип туруп ачкычын көлөгө ыргытып ийгендей эле болуп атат да. Эгерде биз азыр бир партиялар келбесин, жаңы партия түзүлбөсүн десе, бул биринчи конок, экинчи конокту сүйбөйт болуп, баягы эски партиялардын, жаңы партиялардан, жаңы күчтөрдөн бийликти кысканып жолотпой атат дегенге биз жем таштап коебуз. Ошондуктан ни в коем случае бул мыйзамды мындай мен колдобойт элем да, анан коллегаларыма да айтат элем, кайра чакыртып алгыла. Анткени жалпы өнүгүүгө бул тоскоолдук берет. Азыр мына Минюстун мындай каттоосунда 300гө жакын партия бар. 300гө жакын. Ошонун бир 10 чактысы жүрөт, дүпүрөп, калгандарынын дайыны жок. Шайлоодо пайда боло калат, кайра жоголуп кетет. Бирок бул табигый көрүнүш. Жана спорттогудай эле, маданият, искусстводагы эле атаандашуу, реалдуу атаандашуу жол менен жүрүп отуруп, 3-4 партия элдин элегинен отуруп келет, калган өзүнөн өзү баягындай тынчып калат да. А бирок эч кандай
бөгөт коебуз, анан жаңы партиялар болбосун деген бул кыскануу деп мен түшүнөм да. Ошондуктан жаңы күчтөргө биз калтырбай атабыз да. Балким эртең бир жаңы лидерлер чыгат, эртең бир жаштар чыгат. Мына менмин, мен эчик эле эл деп. Анан ага биз партия түстүрбөй койсок ушу туура болобу? Ушул адилеттүүбү? Ошондуктан андай эмес, элге коюшубуз керек. Эл өзү билет. Кимди шайлайт, кимди коет, кимди ичит, кимге өз тагдырын ишенет. Ошондуктан баары таза болсун, таза оюн болсун. Анан жанагындай партияга бөгөт коюп коелу. Жаңы бул мааниси мындай да, жаңы партия болбосун, биз эле жүрө берели деген сөз да. Андай болбойт. Мындай мен каршымын. Бирок биздин тарыхыбызда мына ушундай жаңы чыгып келген баягы жаштарды же болбосо жаңы баягы саясий айдынга кадам таштаган саясий партияларды колдоп койгон учурлар болду беле эл тарабынан? Эми мындай алсаңыз, ушул эле Атамекен учурунда ар бир баягы доордун өзүнүн тарыхтын өзүнүн учуру болот да. Ошол эле Атамекен, ошол эле СДПК эл тандап алган да. Анткени ошол учурдун талабы болчу да. Мына азыр бир учурда коммунисттер болгон, анан азыр болсо элдин талабы башкача. Мына азыр көп жерден угулуп атпайбы? Тажадык эскилерден. Болду, жаңыланыш керек депчи. Эми чынында чейрек кылым башкарышты. Болду, эми төрдү бошоткула деген эле талап бар да. Ошондуктан мисалы мына бир эки мыйзам азыр Төрөбаев мырза киргизген. Атамекен менен замандашка эч кандай тиешеси жок. Биз кымпыйып-тымпыйып отуруп алсак деле жарашмак. Бирок антпешибиз керек. Анткени чынында эле шайлоо бул бизге жакмак бул делечи мындай. Бул чынында эле мында атаандаштык менен шайлоо болуш керек да. Жаңы күчтөр келиш керек, жаңы адамдар жүзү чыгыш керек. Анан эмне үчүн парламентте отурган эле дайыма өтүп келген партиялар кайра эле өтө бериш керек? Жок, мындайга жол берилбейт эми. Эл көрөсүңөр, мына азыр Төрөбаев мырза 2 күн болдубу чыгарганы. Азыр 2 күн дагы кичине мындай чуулгандуу бир пикирлер жаралат, анан тартып алат мыйзамды. Анан биздин трагедия ошол болуп атпайбы кайым. Мына өкмөт түкүрүктөр боюнча жана кодекстер кабыл алды. Элдин оюн уккандан кийин тартып алды. Эгерде реформага барасыңбы, бар, бекем тур да. Ошону далилде, рас жаздыңбы, ошону аныктап бер, түшүндүрүп бер. Эгер түшүндүргөндү алдын ала билбесең, анда чыгарба. Анда дайындап туруп, анан бышырып туруп алып кел да. Бизде ошондой болуп атпайбы? Азыр мына көрөсүңөр, бул мыйзамды ыргытышты, эл кабыл албайт, кайра тартып алат. Бул уят нерсе. Бул эмне максатта сунушталган мыйзам болду? Эми мындай да, бул көптөн бери айтылып келаткан. Ушу партиялар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү кириш керек. Жанагы 1 жыл, 1,5 жыл деген жөн эле чыккан жок. Аны көптөн бери айтып келаткан элдин баары. Бул пикир бар болчу. Партиялар тартипке алып келиш керек, жоопкерчилигин жогорулатыш керек дегенден улам чыгарып койду. Бирок шашылып кетти да. Эгерде 20-дан кийин десе жакшы болмок. 20-га чейин дегенде туура эмес. Мен жеңиш иниме кичине реплика айтып коеюн. Жанагы бизде кээде ушул бир жакшы көйгөйдү кээде айтыш керек да. Мисалы үчүн парламент мыйзамды кабыл алат, президент кол коет. Парламент азыр жана түкүрүктөр боюнча деп атпайбы? Түкүрүктөр боюнча элге жакпай кайра тартып оңдободубу? Буну мен колдойм. Анткени эл менен эсептешип, элдин пикирин угуп, кайра кемчилигин мойнуна алып оңдоп койгон бул азаматтар десе болот. Мына биздин чын эле мактана турган жагдайыбыз ушу астыр-мастыр демократиябыз бар, сөз эркиндиги бар. Эми чын эле да ал кылп эмес да. Ошондуктан мына элдин пикири, элдин күчү ушунда. Баатырлар, токтоткула түкүрүңөр дедилер, тыйылып калды. Уранды мына кастырбайбыз, башка жака барып каскыла, Кыргызстанда казылбасын деселе, мына азыр мыйзамды токуп чуркап жүрөбүз. Бул элдин күчү. Элге таазым этиш керек. Мына эл менен эсептешкен ушундай. Же болбосо мына авторитардык мамлекеттерде эл өзүнчө айта берет, парламент өз билгенин кыла берет. А бизде жакшы жери ушул эл көсөн, эл айтып турат, мунуңар болбойт, мунуңарга баракелде деп. Ошондуктан мен бул көрүнүштү туура деп эсептейм. Мисалы үчүн Бакыт Төрөбаев деле эртең жанагы мыйзамды, партияларга чектөө киргизген мыйзамды чакыртып алса, бул дагы ошол эл менен эсептешкендик болот да. Кокуй Акчөп башта эми ал жаңылбас адам болбойт да. Может, анын көз карашы ошондой. Бирок колдогондор дагы болуп атпайбы? Колдогондор албетте. А жерден аргументин уксаңар, аргументи мындай. Аргументи мен да уккам. Саясий партия болбой эле акционерди коом болуп калды. Бир күндө түнү менен партия түзүп, атын коюп, акча чогултуп, кечөөкү ал бул партияда жүргөндөр эле, эми баягы аталуу эле жаңы адам деле жок. Мисалы үчүн кечөө тиги партия, бул партияда жүргөндөр таштай коюп эле мурунку эски кемесин, жаңы кеме токуй коюп, ат кое коюп,
алдыга чырак дегендей да, же алдыга жол дегендей. Ошого кире калып анан дүпүлдөп элдин башын айландырып, биз жаңы күчпүз, биз жаңы дембиз, төрөлгөн балдарга сүйүнчү деп кыйкырып элди мындай жаңы лозунгтар менен келип, көйнөгүн алмаштырып, башка көйнөк кийип келип отуруп калып атат. Ушуга бөгөт коелу деген көрдүңүздөрбү? Логикасы мындай макул болосун да. Чын эле ошондой болуп атпайбы? Бир эртең бир түзөт, ага баары кирип алат. Бирок ага карабастан биз эң негизги багалуулук атаандашуучулукка бөгөт койбошубуз керек. Мейли эл ага да көзү жетет, эл билет ким кайсы жака өтүп, кайсы жака мындай жаңы көйнөк кийип алган. Бул жанагы неме деген сөздөй да, бир улуу фраза бар го. Ошондой бир Сөз эркиндигинде багы кээ бирлер сөз эркиндиги менен мындай кыянаттык менен пайдаланып ушак таратып койгондо, ошол ушак жаманатта болгон киши бир окумушта айтат эмеспи? Мен ушул ушакка каршымын, ушак тагарган журналисттерди соттогум келет. Бирок бит көчөшүп көйнөктү өртөбүдү дегенде жалпы сөз эркиндиги үчүн мен силерге да баракелди айтам депчи. Анысы кандай? Бул жерде жалпы атаандашалык үчүн жана кичинекей нерсе, майда нерсе болуп калат да, жанагы аргументчи. Улуу баалуулук бул тең атаандашылык, конкуренция, анан элдин элеги. Эл өзү чечет. Кимди шайлайт, кимди коет. Бирок эл өзү чечет деп эле келатабыз да ушуга чейин. Эл чечет, акыры чечет ел. Алмет Назырханович, биздин бир проблема бар да. Ал эмне дебейсиңерби? Ушу жаңы эле биз айткан түкүрүк кодекстери боюнча ооба бул эл чечкени үчүн бул артка чакырылып оңдолду да, буга жеткирбей жазаса болот эле да. Мисалы бул кодекстер кабыл алганда 15 миллион евро грант келген, ал каяда бир белгисиз эксперттик топтор жазган, өкмөт өзү билбейт. Управление отделдеринен сурасаң жөн эле бир зордоп эле кол койдуруп алышкан. Жогорку кеңешке алып келет, жогорку кеңеш дароо тиги каникулдун алдына кабыл алат. Ушундай нерселер болуп атат да, анан келип элдин алдына чыдап коюп атпайбызбы? Бар каалашынча тиги көрүп алгыла, талдап алгыла депчи. Анан сөзсүз жакпаган жерден талдайт да. Бизден элден айланса болот, ушундай туура эмес нерселер келгенде пикирин билдирип, оюн билдирип, анан артка чегиндирип атышат да. Эми мына бир эки мыйзам боюнча эми карап көрсөңөр, Конституциянын 1-бөлүм 4-статьясынын 1 пунктуна каршы келет. Анткени баягы плюрализм деген бар да, көп партиялуулук деген. Ушул эле Конституциянын жаңы кабыл алган 2-бөлүмдүн 56-беренесинен карасаңар, ал жерде турат. Ар бир адам шайлаганга жана шайланганга укуктуу деп. Анан бүгүнкү күнүн баарын чектей берген болбойт. Бул мыйзамдын өзү туура нерсе. Төрөбаев мырза чыгарган. Бирок мен айтып атпайм, даталарын туура эмес айтып алды да. Эгерде 20-жылдан кийин жаңы парламент шайлансын, жаңы партиялар катышсын, жаңы муун алмашсын, андан кийин анан жанагындай чектөөлөр коелу десе, маселе жок, элдин баары колдоп берет. Азыр 20-жылга чейин чектөө болбойт. 20-жылдан кийин мындай да, азыр мына парламенттик шайлоо бар да. Парламенттик шайлоодо ким барам десе, ким күрөшүп саясий баягы айдыңда ойдун элдин талашам дегендер болсо чыксын да. Чыксын, азыр баягы муундар алмашабы, элит алмашабы, күрөш болсун, атаандаштык. 20-жылдан кийин бүгүн 236 партия катталган. 257 болуш керек, 300гө жакын. Мына ошолор иргелет да кийин. Негизи бул мыйзамды мындай болжол менен да, мындай гипотетически деп коет да. Кабыл алды да элестетип көрөлчү. Кабыл алганда деле бул жанагы лазейка деп коет. Баары бир жылчык табылат. 300 партиядан бир аты чыкпаган бир партияны сатып алат, жанагы эркулдар түзөмдөгөндөрчү. Ошол партиянын атын өзгөртөт. Жана шам жыракта ыргытып башка жарык жол дегенди коет дагы, ошо менен эле дүкүлдөп кирип келет. То есть ал проблеманы чечпейт. Азыркы ошондуктан ага тийип жалпы баалуулуктарга тийишпей эле койсок да, анткени ал проблеманы чечпейт да, баары бир партия чыга алат. Анан эски партиялар 300гө жакын бир партиялар бар. Бул партиялардын арасында чайкоочулукту пайда кылат. Мына мен партиямды сатам, мен партиямды сатып аласың деп, эми ушу партия сатуу бизнеске айланып кетсем эмне кылабыз? Ошондуктан бул мыйзамга тим эле коюш керек. Каалаганча түзгүлө, каалаганча чыккыла дагы элге койгула, эл өзү билет да. Анан азыркы жана жаңы уран боюнча жаңы муун төрдү бошоткула, биз келебиз деген бул уран өзү мындай романтикалык студент балдарды мындай окуучулардын айткан бир сөздү элестетет да, саясатта түшүнүгү жокчу. Мындай саясат деген бул күрөш. Саясат реалдуу күрөш десе мушташ эмес, бул реалдуу конкуренция, акылдардын күрөшү, идеялардын күрөшү, принциптердин күрөшү, анан
берген сунуштардын репутациянын күрөшү. Репутация тазалар элге алынат. Ар бир саясатчынын өзүнүн эрежеси ошондой. Элге жакканга аракет кылат. Мына жеңиш экөөбүз дагы элге жагыш үчүн отурабыз ушул жерде, таң атпайчы. Анткени элге алабыз, элдин купулуна толобуз, элдин батасын алабыз деп саясатчылардын чуркаганы, сүйлөгөнү, идея айтканы бул табигый көрүнүш. Саясаттын башка эрежеси жок. Кээ бирлер айтат го, сен саясат кылып атасың, элге жагайын. Элге жакпасаң анда саясат эмне кылып жүрөсүң? Барып тиги мындай колуңан келген ишти кыл дегендей да. Саясат бул ошол эл менен эсептешип, ал эми элдин берген батасы ошол саясатчыларга берген стимул ошол болот. Мына батабызды бердик, жактың, кол чаптык, эми баракелде, эми көрөлү күчүңдү деп шайлоого аттандырып батасын берип аткан ошол. Бул эреже мен ойлоп, биз экөөбүз ойлоп тапканбыз. Кырым калкы тетиги мамлекеттер түзүлүп, Рим баягы империясы түзүлгөндөн бери келаткан эреже ушул. Саясат, бийлик, талашуу ушул конкурентта жол менен болот. Баары элге жаккысы келет, эл жактырган саясий топ бийликке келет. Анан мындай деги эле дүйнөдө ар кандай практика бар. Кээ бир мамлекеттерде эми телегей тегиз экономикасы күчтүү майкөл, сүткөл мамлекеттерде парламентке келген партияларга акча берет бюджет. Эми ал бизде анын жөнүндө ооз ачпаш керек да. Биринчи мындай рейтинг жалпы парламенттин рейтинги көтөрүлгөндө кийин бир 20-30 жылдан бери Кудай кааласа парламентке эл 100% ишенебиз. Ушулар биздин мыктылар деп дүкүрөтө олчап, азыркыдай сын айтпай калган бир сонун мындай мечта мамлекет келгенде, ошондо балким бюджет дагы ошолорду стимул кылып төлөйт. Скандинавия мамлекеттеринде партияларга акча төлөйт, бюджет. Анткени аларда бюджети абдан көп. Дүйнөдөгү болгон төрөлө элек баланын да пенсиясы уже казынада жатат да, мисалы үчүн Норвегияныкы. Аларда ошентип партияларга стимул кылып мамлекет акча берип турат. Ошондуктан партиялар бири-бирине атаандаштык жол менен мындай келатат да. Мына социал-демократтар азыр бардык жерде утулуп, Европада дагы бийликке улутчулдар келип атат. Анткени баягы миграция көбөйүп кетти да Европага. Миграция көбөйүп кетип, баягы улутчул партиялар бийликке мындай шайлоолорду утуп атат. Анткени алар жана миграционный саясатка каршы болуп, социал-демократтар баарына эле келе койгулатып, дарбазаны ачып ийип, ошондой бир реалдуу күрөш деген ошол. А бир убактарда тескерисинче либералдарды социал-демократтар уткан. Ал бир агымда бардык жерде турбайт да. Коммунисттер болгон бир убакта күчтүү, андан кийин либералдар күчтүү болгон, андан кийин улутчулдар күчтүү болгон. Кылып ушинтип коом ар бир өзүнүн дооруна жараша идеялардын кагылышы, идеялардын симпатиясы менен жүрүп отурат. Бул эми кадыр эсе көрүнүш. Анан дагы бир маселе. Жаштар. Мен жаштар жаңы муун дегенде возрастной мындай механикалык жашты айткан жокмун. 18-деги 20-дагы бола келсин деп. Мына азыр мен жаңы идеяны айтам. Жаңы идея, жаңы көз караш. Бул 60-70-деги киши болушу мүмкүн, бирок идеясы, көз карашы жаңыча ойлонуу деп коет го. А эскиче ойлонуучу жаш бала болуп туруп эле эскиче ойлонушат. Мисалы үчүн, азыркы парламенттин 80% жаштар. Тиги улгайган кишилерден 4-5 эле Мыктыбек Юсупович, ито мына мындай эң үлгүлүү депутат деп эсептейм а кишини мен. Мыкты деп эсептейм. Баарыбызга аксакал, баарыбызга мындай үлгү боло турган адам деп эсептейм. 80% жаштар отурат. Унчукпайт, ошон үчүн эл билбейт аларды. Өкмөттү карасаңар 60% жаштар. Карагандар эмес, бүт жаштар. Кеп көрүңүздөрбү, жаштарды эмес. Жаштар азыр деле бийликте. Парламентте да жаштар, өкмөттө да жаштар. Жаш идея, көз караш, талап жетишпей атат. Байланышта угарманыбыз бар экен, саламатсызбы? Саламатсызбы? Канымбек Мырзаханов канчагына чыгып атам, абдан жакшы талкуу болуп атат. Бир гана нерсе мындайда өзгөртүүлөрдү киргизебиз деп анан тиги жаңы партиялар болбош керек деп жана мен айткандар, эми Төрөбаевдин айтканда бир мен түшүнбөйм да ушу кишиничи. Анан эми Жеңиш мырза да колдоп атпайбы? Азыр кандай кылбаш керек? Анан 20 жылдан кийин биз шайланып келип алгандан кийин анан кийинкисинде ошондой киргизсе болот депчи билбейм. Жеңиш мырза 100% ишенип алат окшойт да, Замандаш партиясы 20 жылы барып калат окшойт. Билем, булар кимдер менен келишим түзүп алган түшүнбөйсүң да. Баягыда Алмамбет Насырканович просто маданияттуулук кылып атат да, Жеңиш мырза. Алмамбет Насырканович маданияттуу кылып атат. Экинчи жол мына баягыда Марал радиосунда да ката мекенин абдан жамандап аттыңыз. Жанагы уран жөнүндө силер жооп беришиңер керек, жоопкерчиликке тартылышыңар керек депчи. Болбойт. Азыр дагы ташыргытасыңар да, мына эски партияларда каалабай калышты,
ошон үчүн жаңы партиялар келиш керек деп. Этого нельзя делать. Мен сизди сыйлайм, Жеңиш мырза, андай кылбаш керек. Эгерде мен азыр жаныңызда отурган болсом, Алмамбеттин ордунда башкача катуураак сөз менен сүйлөшөт элек да. Эгерде силер парламентке бара турган оюңар болсо, мындай туура мына таза мына күрөш менен келгиле, элдин добушун алсаңар, пожалуйста, эч келе албай атасыңар. Замандаш партиясычы. Ана мына эгерде мына Атамекен партиясына мен мына кечээ өкмөткө баа бергенде разы болом да, мынакей булар настоящий оппозиция катары өздөрүн көрсөтө алды. Булар өкмөттү колдогон жок, өкмөт иш кылган жок. Ана акыркы окубакта болуп аткан коррупциялык иштердин баарын метин ачык Атамекен партиясы болуп атпайбы? Ана азыр мына менден башка чалышат, ал чала башташат да Санжарага. Бардыгы парламентте жамандашат да, парламент жаман партиялар келди. Мен ошолорго да кайрылып кеттим келет, Бардыгы жаман болуп аткан жок. Мына Атамекен өзүнүн вазифасын аткарып атат. Ошон үчүн Атамекенге 20-жылы добуш бериле. Анан кийин дагы бир нерсе канеке акыркы нерсени айтып койгум келет да. Мына лидерлерди айтса эле, бул Текебаевдин партиясы Атамекен, анан тиги СДПК тиги Атамбаев деп жабыштырып жүргөндө, мына убакыт көрсөтүп атат. СДПК бир эле Атамбаевдин партиясы эмес экенин, СДПКнын ичинде таза адамдар бар экенин өзү көрсөтүп атат. Бизде дагы мына Текебаев 2 жылдан бери жалган менен түрмөдө отурат. Атамекен партиясы чачырап бузулуп жаман болуп кеткен жок, өзүнүн ишин аткарып атат. Ошон үчүн мен айтам, Жеңиш мырза, мен сизди сыйлайм, бирок Атамекенге ташыртканда кичине ойлонуу иш кылыңыз. Анан 9% коюп алып, ар намыс партиясы кулуп ойлогон мен да түбөлүп болом депчи. Ал да келген жок. 3% болсо туура болмок эле. Рахмат. Рахмат сизге байланышка чыккандыгыңыз. Биринчиден, мен жанында отурган Алмамбет Насыркановичти колдоп атам азыркы мыйзамдан. Башындан эле бул киши айтты, мен каршымын деди, мен мындан да карамандай каршымын дедим. 20-жылы ким өтөт, аны эл чечет. Ана бир Алла Таала өзүнүн буйруган тагдырын көрөбүз. Атамекен өтөбү, замандаш өтөбү, аны да учур көргөзөт. Кайсы партия күчтүү иштесе, элдин колдоосун алат. Бул 2. Үчүнчүдөн, уран боюнча мен болгондо айттым. Ким кандай жоопкерчиликте болот дегеним. Анан 4-дүнчүдөн Бакыт мырзанын бир катасы болду дедим. Мен бул мыйзамды толугу менен колдойм. Эгерде 20-жыл парламенттик шайлоодон кийин кабыл алынса, мына азыр каттоодон өткөн 300гө жакын партиялар иргелиш керек дедим. Эгерде 20-жылга чейин кабыл алып койсок, биз тымпый отура берсек болот Атамекенде, замандаштагы. Бирок биз жаңы чыгып келаткан жаңы жүздөргө, жаңы саясий баягы фигураларга да жол ачып беришибиз керек да. Алар да катышсын, күчүн сынасын, алар да бышсын. Саясатта Өрмөк Шикеш өзү айткандай, адам бышыш керек, чайкалыш керек, кулаш керек, туруш керек. Мына тиги Алтынбек Сулаймановду мен сени бышырам деп айткандай да, биз да бышыралы да. Эмне үчүн биз өзүбүз эле өзүбүз деп тура беришибиз керек. Мисалы бизге деле жарашат азыр отуруп алган. Ошондуктан мына жерде азыр 2 мыйзамда атаандаш эмес, колдоочу болуп келатабыз. Бул шайлоо жөнүндө мыйзам, бул бир. Экинчи мына Төрөбаев чыгарган мыйзам. Байланышта барман бар, саламатсызбы? Алыстап кетти, кайрадан байланышка чыгып койсоңуз болот. 57-77. Анан дагы бир нерсе бар да. Бул элдин талабы, чынында эле. Мына элге чыгып кыдырып көргүлөчү. Элге чыгып кыдырып көрсөңөр, ар бирөөнүн оозунан угасыңар. Тажадык, эскилерден тажадык деген бул реалдуулук. Мындан качып кутула албайбыз. Эгерде ушундай болсо, анда ушул агымдын ичинде биз да болушубуз керек. Ушуга жооп бере турган саясий күчтөр керек да. Мисалы үчүн эртең бирөө сунуш кылышы мүмкүн да. Келгиле мындай мыйзам токуйбуз. Биз эскилерден тажадык, эски партиялардын баардыгы шайлоого катышпасын, жаңылар гана катышсын деп койсо ушул туура болобу? Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан мисалы үчүн жанагы туура лозунгка ылайык кылып 10 жылдан бери саясат айдамында жүргөн партиялар катышпасын, тойдук силерге. Только жаңылар катышсын деген мыйзам чыкса, бул да туура эмес. Ошондуктан чектелбеш керек. Чектөө эскилерге дагы жаңыларга да болбош керек. Баары келе койгула, баарыңар өтө койгула, элдин астына чыгып өнөрүңөрдү көрсөткүлө. Анан биз шайлайбыз деп. Анан дагы бир нерсе, элдеги азыр активдүү мындай. Мен көп тенденцияны байкайм да, Украинаны, Грузияны, Арменияны, Россияны, Өзбекстан, Казакстан, баягы массалык маалымат каражат, интернеттеги анализдерден. Бизде коом күчтүү коом болуп келатат. Бизде элдин үнү бийликке жетип чын-чынына келгенде.
мындай аша чаппаган жокпуз да. Действительно коом бир анткени бул баягы 2005-2010догу окуялар, 5 президент алмашты, парламент алмашып, ошондо буркан шаркан болуп эле өзүбүздүн бир мындай бир ордубузду таап келаткандай да, жалпы коом катары. Бизде коом чынында эле күчтүү болуп келатат. Азыр кайдыгер адам эмести бир жерден көрүп койсуң, баардыгы эмне болуп атканын билип, мамлекетти жана башкаруу деген ушул да, эл ушинтип башкарат да. Пикирин айтып, жыйналыштарга катышып, өткөндө айтат, Нарынга барсак, жергиликтүү кеңештин бир жыйынына бардык да, Баткенден келди, Ысык көлдөн келди, Чүйдөн барышты, бир чоң талкуу болду. Ошондо бирөө баягы чын тамашага салып айтты да, ушул азыркы сөз эркиндиги жакшы окат экен, интернеттен, телевизордон, ушул парламентти көрүп алып эле биздин жергиликтүү кеңештин депутаттары дагы ошол өнөрдү үйрөнүп алды депчи. Айыл өкмөтүн чакырып, жана биз өкмөткө бир нотация окуйбуз го, ошентип элдин атынан сүйлөйт деген ушул да. Сен эмне көпүрөнү минтип атасың, эмнеге Ариске катышып тиги долбоор албай атасың, эмнеге эле ат минип ары бери коноктоп жүрөсүң, кет иштебесең деп, баягы жергиликтүү депутаттар дагы өзүнүн бир ордун келтат дейт. Же болбосо мурун ымыр-жымыр болуп эле кеткен да. Азыр ошол тенденцияны байкап келатабыз да, ошол жерде бирөөлөр айтты да, чын эле жергиликтүү кеңеш дагы өзүнүн баягы милдетин, биз эл өкүлү турбайбызбы? Биз ушул өзүбүздөгү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, элдин таламын талашып, ушул жерден айыл өкмөтү болобу, аким болобу, начальник милициясы болобу иштеткенге биздин мүмкүнчүлүк бар турбайбы деген тенденция дагы бул коомдун бир жетилип келатканы да. Анан кийин мага дагы бир жаккан нерсеси, бул жанагы азыр бул тажадык деп аткандагы бул бизге оор тиет, мага оор тиет. Мисалы үчүн эскилерден тажадык. Мен хотя эски эмесмин, бирок все равно биздин партия баягы улуу партиялардын бири да, мага чын эле оор тиет. Бирок бир жакканы жалпы коомдун мындай өсүп келатканы. Бул жакпайт эскилер дегенден эмес, ошол пикирин айтып, жаңы бир мындай бир ал формулировкасы мындай да, бир өзгөрүүнү каалап атат да. Ал бир Ташматты же Каныбекти же бир Мырзабекти каалаган жок да. Алар бир өзгөрүүнү каалап атат. Изденип, бир жүрөгү менен бирдекени сезип атат. Бизге бир жаңылануу болсок болот эле. Биз бир силкинип алсак болот эле деген мүдөөгө келатат да. Мындай сорулуп, дүңгүрөп, мындай жоон чыгып келатат да. Жаңы тилек келатат. Анан ошол өзгөрүү. Бул деген дайыр мунун эмнени айткым келип атат? Жана 1000 сомго добушун сатпаган коом келатат. Анткени жана өзгөрүүнү каалап атабыз, жаңылыкты каалап атабыз дегендердин баары мен ишенем. Ошолор бара-бара жетилип отуруп 1000 сом эмес 5000 сомго да добушун сатпайт. А эгерде өзгөрүүнү каалап атабыз, өзгөрүү болсо экен, бир жаңы формация, жаңы муун келсе экен деген каалоо тилек мүдөө болбосо, анда баягы эле 1000 сом, 500 сом менен эле шайлоолорго бийлик сатылып жүрүп отурмак. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан бул тилектин өзү дагы жакшы. 20-жылдагы шайлоодо мына ушундай бир өзгөрүүлөрдү көрө алабызбы? Элдин баягы шайлоого болгон мамилеси, деңгээли, маданияты ошого жетишип калды. Элдин маданияты, аң сезими, баардыгы жетиштүү болгон элге шарт түзбеш керек да. Эмне үчүн буга чейин болгон эмес, элде болгон шайлоо гана болгон, тандоо укугу жок болчу да. Башка айтканда мына 5-6 созов 2010дон бери жалпы эл жалпы партияны гана шайлады да, ичиндеги адамдарга добуш берген жок да, бере алган жок. Ал эми партиялар утуп келгенден кийин өзүлөрү каалагандай тизмесин калышады да. 70те турган 3кө келди, 90до турган 2ге келди деген. Мен бир нерсени айткым келип атат да. Мына эми парламентте 95-жыл, 2000, 2005, 2007, 2010, 2015-жылы шайлоо болду. Элдин айткандагысы ушул жылдары мына силер эле урматтуу журналисттер чыгарган 100 адам, Кыргызстандын 100 бай адамдары деп. Бүт бардыгы саясий кызматкерлер, саясатчылар. Мына ушул адамдар алмашпай койду деп атат да. Ушул адамдар качан кетет? Ушул адамдардын ордуна качан жаңы бир реформалар башталат? Конкреттүү бир көрүнүштөр, жылыштар болот? Качан бир саясий интригадан чыгабыз? Айланайын, качан бир экономикада бир секирик болот? Качан бул жанагындай 7% кредиттен баштап тиги башына сиз айткандай бала бакчанан завод курабыз деп алдап келип туруп эчтеке кылбай 5 жыл отурат. 5 жылдан кийин эмнеге аткарган жоксуң десе, биз аткара алган жокпуз деп качан ушундай нерселерден качан кутулабыз деген адамдар. Мына ошол талаптан улам анан азыр шайлоо жөнүндө мыйзам өзгөрүш керек. Мен ата мекендин чыгарган жана мыйзамды эмне үчүн колдоп атам?
ал жерде конкреттүү жазылган, эгер жаңылып калсам оңдоп коет Алмат Насырканович. Ал жерде конкреттүү жазылып атат. Ар бир аймактан 2 бюллетень чыгарабыз. 2 бюллетенди шайлоочу шайлоого келгенде партияны шайлайт, партиянын ичинде адамды шайлайт. Мына ошондо тандоо болот. Ошол адам тандалган адам шайлоодон кийин жоопкерчилик алат. Эл сурай турган тарап болот. Андан тышкары ар бир аймактын өкүлдөрү келет. Мына ошондо чыныгы кадыр барктуу адамдар келет. Жок дегенде кичине болсо да иргелет деген нерсе. А бүгүн партияга добуш берип атабыз. А партиянын ичинде кимдер келип атат? Лидеринен башка эч ким билбей атпайбызбы? А партия келгенден кийин жоопкерчилик жок болуп атат. Мен сүрүш кылган мыйзамды колдойсузбу? Мен колдойм, ошону айтканым. Ошондо сиздерди канча округка бөлүү? Биздин мыйзам эми абдан чоң. Мен бир 2 сүйлөм менен түшүндүрүп беренге аракет кылайын. Азыркы мыйзамдар боюнча жесткий список деп коет, мында катуу список. 120 список чыгат, бир партияга добуш берет. Мисалы үчүн Ата Мекенге добуш берсе же Замандашка добуш берсе, ичиндеги астындагы 10-15 киши же 20 киши канча мандат алса ошого жараша өтөт. Ошондуктан коомчулукта жанагы партиянын атына жамынып алып, коомдо баркы жок, биз каалабаган адамдар парламентке өтүп кетип атат. Партиянын төбөлдөрү, партиянын босстору, партия жетекчилери саясий коррупцияга жол берип коюп атат. Акчалууларды астына коюп, акчасы жок интеллигент мыктыларды артка коюп, ошолорду көрсөтүп баягы мындай астына болар келип атат деп, парламентке келгенде карасак эле башкалар чыгып калып атат деп баягы жана башында айтпадык белек, мыйзам деген ушундай оңдолуп турат деп. Ошонун негизинде дүйнөлүк практикада Прибалтика, Европа, Испания, Италия, Скандинавия мамлекеттеринде практикада мындай. Адамдарга эрк берилет. Партияны шайлайт, андан да тышкары баягы шайлоо укугу кеңейет да. Партиянын ичиндеги списокты дагы партиянын төрагасы эмес, эл өзү түзөт. Мисалы үчүн Замандаш партиясына добуш берсе, же Ата Мекен партиясына добуш берсе, анда ичинде бол азаматтарды көргүбүз келет. Момуну көргүбүз келбейт деп эл өзү списокты мындай бекитип коет. Аны аягында компьютер эсептеп чечилбей калат. Ошондо жанагы баламдын убайын көрбөй калайын деп билесизби? Тиги айрым бир партиялар бири-бирине кат жазышкан. Эгерде мен добуш албай калсам, арызымды жазып чыгып кетем. Чыгып кетпесем жакшылык көрбөй калайын деп карганга чейин барышпады беле. Эми ошондой балит иштер болбосун, партиялык бир соттошуулар болбосун. Эл өзү чечсин. Ким келет, анан списокто ким турат. Мисалы үчүн бир партияга эми реклама болбосун, бир партияны шайлады деп коелу. Ичиндеги адамдарды дагы адамдар өзү мындай шайлоочулар өзүлөрү аныктайт. Ошондо мыктылар өзүнөн өзү иргелип калат. Жана жамынып келип жакшы партиянын атына эл арасында эми барктуулар өтөт да. Эл арасында кадыры бар партияларга беркинде Кудайдан жооп ачкандар кирип кетпесин акчанын күчү менен деген маселеге бөгөт коюлат деп биз ошол мыйзамды сунуш кылып атабыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсыңар. Ооба, табыз сизди өзүңүз Бүгүн тааныштырып. жакшы эме болуп атыптыр, кеп болуп атыптыр. Азыркы Алмамбет Назыркановичка жеңишке мен эмилерде аябай жакшы сөздөр болуп атат. Бирок жана менден мурун бир киши сүйлөдү, жеңишти кагып тигини туура эмес деп сүйлөп атасың. Ата Мекен канчадан бери келип атат, тиги келип атат, бул келип атат. Эми менин айткан ойлогон оюм боюнча чынында чектөө койбош керек. Кайсы партия болот, ошолор жана өздөрү айтып аткан эл шайлайт да, эл шайлайт. Анан чындыгында азыр эл түшүнүп калды. Жанагы 500 сом, 1000 сом дегендерди албай туруп шайлай турганга келип калдык азыр, Кудайым буйрса. Анан мен жеңишке айтат элем, жеңиш эним бир чети, менин атым Дүйшөнбек Шешеке, апрель батырларынан. Ушундай канча жылдан бери келип атат, ушул эл үчүн, жер үчүн биз ушундай кошулуп аралашсак, мамлекет соңу биз колдойт элек, биз ушундай жигиттерди. Мен ойлойм баарыңарга ак жол. Бирок ким болсо дагы ушу мамлекетти ойлогон, эртеңки келечек балдарыбызды ойлогондорду ойлосо, ошо парламентке жакшы адамдар келсе, эртеңкини келечекти ойлогон. Мен ошого колдойт элем. Рахмат. Жеңишке алга жеңиш. Рахмат сизге байланышка чыккандыгыңыз үчүн. Биз дароо эле кийинки угарманыбызды кабыл алып коелучу. Саламатсызбы? Алло, саламатсыңар. Саламатчылык, өзүңүздү тааныштырып. Абдан жакшы талкуу болуп атат. Мен бул эки саясатчы экөөнү тең колдойм. Алмамбетти да, Жеңишбекти да. Анткени булар элге таанылып калган. Жаңы жүз да керек, эски жүз да керек. Эмне гана болуп отурат парламентте? Кимиси гана жок. Байы бар, молдосу бар, кожосу бар, акылы бар, акылы пастын баары келип алган акылат. Эми мен айтат элем элге кайрылып, могу мен астында сүйлөшүп турат, мен колдойм. Бөлбөш керек сен чиги бу деп. Жеңишбектин эмгеги көп.
Алмамбеттин эмгеги көп, мыкты элге таарылган. Мен элге кайрылап берем, ушул экөөнү кайдан жайдан болсо шайлашыбыз керек. Мына мен казактарда тааныш туугандарым бар, досторум менен сөзүп турам. Ай, Кыргызстан силер мактанчу элеңердей, сиздин өңүңүз чокмордун өңүндөй ана мындай деп. Азыр маймыл болдуңар деп атат. Бийлиги да мага жакпайт, чигинчи да жакпайт. Жаңы жүчтөр, жаңысылар келсин. Колдон мен эки азаматтын көзүндө. Рахмат сизге байланышка чыккандыгыңыз үчүн. Өткөндө ушуга эле саясий партияларга үндүш эле дагы бир айрым бир саясий партиялар көтөрүп чыгышты эле шайлоо күрөөсүн 5 миллионду 1 миллион сомго чейин түшүрүү боюнча кол топтоо баштадык деген да маалыматтар чыгышты. Бул байкенин казак досу ашапка мактанып коюптур да. Аларда эми башталат. Аларда чатак. Эми башталат. Күрөө боюнча эми азыр маселе күрөөдө эмес да. Анткени мындай бул бардык мамлекеттерде, дүйнөлүк мамлекеттерде шайлоо акчасы өтпөйт. Муну моюнга алышыбыз керек. Анан жөн эле төш жаба бергенде да болбойт да. Күрөө боюнча 5 миллион жөн жерден келген жок. Анан 1 миллионго түшүрөлү деп атпайбы? Кандай болбосун саясий партиянын лидери жана ичинде курамдагы адамдар бул финансылык булакты таба тургандай жөндөмү болуш керек. Бул бир. Экинчиден мен өткөндө ушу бир жаштар чакырган экен, барып айттым. Күрөө боюнча азыр мыйзам долбоорун дайындап, тиги кол топтоп жогорку кеңешке беребиз деп атыптыр да. Бергиле дедим. Анткени алардын да үнү угулуш керек. Эгерде кайсы бир күч болсо жаштардын, биз көтөрө албайбыз, ушуну чүрүп бергиле десе, жогорку кеңешке берсин, карап берет да. Азыр анда эмес маселе, күрөөдө эмес. Эми аны бир чогултуп деле берсе болот. Маселе партиянын курамындагы адамдардын шайланышында. Мына ошого элге укукту беришибиз керек. Мына азыр мен бир эки сөз менен түшүндүргөнгө аракет кылайын. Бул Ата Мекен партиясынын чыгарып аткан мыйзамы. 9 округ шайлоочулардын санына жараша мандат бөлүнөт. Мисалы Нарынга 7, Таласка 7, тиги Ошко 44 дегендей тиет. Замандаш Ата Мекен 2 тизмени беребиз. 9 тизмени беребиз. Туурабы? 9 тизме беребиз. А шайлоого келгенде 2 бюллетень чыгат. Ошондо мисалы бир бюллетень эле анан арасында кошумча адамдар менен. Нарында карасак, Нарында бир партия, анан 7 адамдын аты болот. Ар бир партиядан. Анан элдер ошондон шайлоо алат. Жакшы жери фамилияны тушуна. Ошто 44 болсо мандат бөлүнүп атса, Оштон партияга шайлайт 44 адамдын үчөөнү шайланга укуктуу. Ким көбүрөөк добуш алса, ошол тизмеге алдына созуп келет. Мына ошол атаандаштык болот да. Ошондо адамдар да ичинде тандоо болот, мыктылар келет. Легендарлуу парламентти карап көрсөңөр, процедурный жанагы микрофонго чыгып келатканда дейт, ошо депутаттар айтат азырчы. Биз түнү менен даярданчыбыз дейт. Эл алдында уят болуп калбайлы деп. Бүгүн депутаттардын ичинде, бүгүнкү мына 5-те да 6-да да тыңырап окуй албаган депутаттар болуп атпайбы? Анан кайсы мыйзамды кабыл алып берет? Кантип кабыл алып атат? Өкмөттүн отчетун кантип угуп атат? Мен таң калам да. Ошон үчүн азыр тың бышкан мамлекетчил адамдардын келиши талап. Угарманыбыз бар, саламатсызбы? Саламатсыздар, Бишсен Алиев турат. Угуп атабыз. Мен мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө сунуш кылайын дедим эле. Мурунтан иштеген партиялар мыйзам боюнча кийинки шайлоого катышыш керек эмес. 5 жыл иштегенде өзүн көрсөтөлгөндөр, мүчөлөрү камалган депутаттар, өзүнүн көз формасын, программаларын элге тириги жеткире албаган партиялар, булар мыйзам боюнча иштеш керек эмес. Бүгүнкү күндө партиянын диктатурасы гана орнотот. Партия өзүнүн саясий көз карашын элге кеңире жайып алган жок. Мындай партиялар иштей турган болсо, мамлекетте эч кандай өнүгүү болбойт. Ошон үчүн 5 жыл иштеген партия мыйзам боюнча кийинки шайлоого чукунан көзөтүш керек. Рахмат. Бакыт Төрөбаевдин мыйзамына бул аксакал өзүнүн мыйзамын сунуш кылып койду. Анткени адамдардагы мыйзам сунуш кылууга акылсы бар да. Бакыт Төрөбаев жаңы партиялар келбесин деп атат. Бул аксакал токотер жерин айтып койду. 5 жылдан мурунку партиянын баарына тажатык эс алгыла депчи. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан эч кимге тыюу салбаш керек. Жаңысына да эскисине да. Эл деп атабыз да, эл өзү чечет. Анан канакей мындай. Мамлекеттеги салыкты чогултуп, салыкты кайра бөлүштүрүп, тартипти, адам укугун, саламаттыкты сактоону, билим берүү тармагын, чек ара маселелерин, адамдын укугун коргогон бул өкмөт. Аткаруу бийлиги деп коет. Илгерки эсир убагында исполкомдор. Аткаруу бийлигин түзгөн бул парламент, биз депутаттар.
бизди түзгөн эл. Ошентип эсли диаграмма кылып чыйсак баары бири-бирине байланыштуу. Зеркальное отражение. Биз элдин күскүсүбүз, өкмөт биздин күскү. Ал эми болуп аткан акыбал, азыркы акыбал өкмөттүн күзгүсү. Мына эгерде билим берүү тармагы саламаттык сактоо кайсы гана көйгөй болбосун, бул өкмөттүн жүзү. Мына өкмөт деп издейбиз да. А өкмөткө келип, сен дегенде ал биздин жүзүбүз, биз шайлап атабыз аларды. Биз шайлоочулардын жалпы элдин отражениясы. Ошондуктан бир секирик, Гумилев айткандай бир секирик болсо, секирик деп коет го, жалпы улуттун секириги. Бир тепкич көйдө көтөрүлүп, эми эле бир киши кубануу менен айтып атат го, мен ишенем. Биз 1000 сом эмес, ушу мен буйруса ишенем, таза шайлоо болот депчи. То есть мен дагы ушуну тиленем, ар дайым тиленем. Элдер бир 1000 сомго эмес, 5000 сомго дагы эмес, добушун алданбай эле жөн эле бир жолу мен ыйык укугум, мен бул Кудай астында, коом астында, элимдин астында ыйык укугум деп кимди шайласа аны шайласын. Мен айтпайм бизди же анын каалаганын келип эле шайлап берип койсо, анткени келбеген адамдардын эсебинен добуштар мындай бурмаланат. Акчага сатып алса жанагынтип көпөстөр келип алат деген пикир болот. Көрдүңүздөрбү? Алар акчага сатып алган мандат ошол кайра эле башка жагына иштейт да, келип алып көрүп атпайсыз эмне болуп атканын. Ошондуктан ушул бир жалпы коомдун секириги болот. А бул деген кантип келет? Шайлоолор аркылуу келет. Мына байкайсыңарбы? Кыргызстан башынан эгемендүүлүккө чыккандан бери 20-30 шайлоо өткөрдү. Эмнени гана башынан өткөргөн жок. Эми ошол жүрүп отуруп коом жетилет, эл жетилет деген ушул да. Жетек жетилет деген. Анан тиги билесиздерби? Тиги биринчи шайлоолордо мен анда студент билем же мектепте окусам керек эле. Бир чайнек яна бир чыныны салафанга ороп, түтүн таратып депутат болушкан. Ошо кезде эле ошо башталган да. Ошондо элдин угуп аткан, мен студент кезимде мындай саясатты тыңшачымын да, ошондо таң калчумун. Бир чайнек, жанагы чай койгон чайнек барго, чайнек менен эки чыны менен түтүн таратып баланча депутат болуптур. Түкүнчөсү болсо тескерисинче баланча кылыптыр. Баланчасы жөн эле убада берип туруп анан качып кетип калыптыр дегендер. То есть ошону да көргөн элибиз. Эми азыр андай эмес да, бирок азыр тымызын баягы жаман адаттар бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы Канекей? Саламатсыздарбы коноктор, Бишкек шаарынан Алматыбек. Мен айтайын дегеним, эми партиялар аябай иргелиш керек да. Анын ичинде кандай адамдар бар? Сиздердин партияларга жашынып алып, өтө мындай жийкеничтүү адамдар кирген да, мисалы ар бир партияда ошолор бар. Ошонун баарын иргеп, тазалап, анан жана акча маселесин дагы элге ылайыкташтырып кетиш керек да. Анткени жалаң эле байлар, чөнтөгү барлар ошолорго катышып атат да. А биздин жөнөкөй илимдүү, билимдүү кыздарчы кайда калат алар? Рахмат. Рахмат. Тазаланууга барабыз. Биз ушул миграция жаатына көп иштейт эмеспизби? Анан жакында Москвага барып ушу биздин эмгек мигранттарыбыз менен жарандарыбыз менен кезигип атканда жакшы сөз болду да. Алар айтты, биз эмне кылышыбыз керек деди. Мен айтып атпайм, биз айтып атпайбызбы? Силердин маселеңерди бир дагы партия, бир дагы саясатчы чечип бербейт. Эгерде өзүңөр келмейинче, парламентке өкүл болуп ошакта отурмайынча, бирөө да силердин маселеңерди карабайт. Анткени силер билген маселени биякта отурган саясатчынын бири да билбейбиз. Жон териңер менен сезгендей депчи. Ансыганда мына эжемдин мен айткан толугу менен колдойм. Эгерде элге тандоого укук бере турган болсок, мына бареки партиянын ичине адамдар танда десекчи, ошондо чыгагандар чыгат. Ошондо жана капчыктуулар артынан жок дегенде кадыр барктууларды алып келет. А мына Мореке региону мисалы Алмек Насыркановичтан мен да айтам да, партияга тияктан издейли деп. Ата мекен өзүнчө атандаш издейт. Мен өзүнчө издейм. Мына ушунтан биз табабыз. Жумгалда муну коелу. Тиги Кара Суудан мына Морекени коелу, кадыр баркы бар экен деп. Өзүбүз болсо да каржылайбыз аначы. Барып туруп элдин добушун алып келишин керек деп. Анан мына ошолор чыгат. Интеллигенция ошондон чыгат. Бүгүн парламентте 99% олигархтар отурат. 99 дейинчи, 1% Алмет Насырканович демеге кирбейсиз олигархтарга. 95% толугу менен олигархтар отурат. Ичинде интеллигенция жок, мугалимдер жок, врачтар жок, фермерлер жок, дыйкандар жок. Анан кантип өсөбүз? Ошон үчүн айтып атабыз да, тандоо беришибиз керек элге. Ошончо аласызбы? Мен кошулам.
мына парламентте 120, кээ бирлер айтат ушул 30 эле жетет, 40 жетет деп. Ал караманча каршы туура эмес адашкан ой, урматтуу радио угуучулар. Анткени 30-40 депутат болгон жерде өкмөт келип баттел алдап коет. 30 кишини алдаш оңой эле. Ал эми 120 болгон жерде баары бир 10 чактысы чыгат. Чырылдап, чыркырап өзүнүн белгенин билбей, баягы тең салмактуулукту камсыз кылганча. Эгерде 120 көп жана чыгым көп, эми ал маселе келип чыгымга такалып атат. Чыгымын кыскартканга макулмун. Жөө жүрсүн, кабинети жок болсун. Европада мына Англиянын парламенттин көрдү баары бири-бирине тийишип отурат. Мындай жана кинотеатрга баргандай элечи, заңгырабай эле тийишип эле Лондондун тиги лордтор. Ошондой болгон бир велосипед менен эле жүрүшөт, жөө эле мындай барып келип эле. Ошондой шартты түзүп берели. Бирок сан жагынан болгондо 120сы туура эле. 120 болгон жерде бир атаандашуучулук болот, полемика болот, дискуссия болот. Ал эми чыгымын кыскартканга макулмун. Аны эми отдельный мыйзам менен чечсе болот. Анан атаандашуучулукту дагы камсыз кылат. Мисалы үчүн бизден саны аз 2 миллион, 3 миллион, 4 миллион калкы барлардын депутаттары парламенттери 200-ке чейин жеткендер бар. Мына Грузияда, Прибалтикада, анткени ошол алардын саны көп болсо тең таймашуучулук болот, идеялардын кагылышуусу болот, конкуренция болот, баягы бир тең атачылык болот дегенчи. Бул бир плюрализм болот деген. Анан мына Садыкшер маданияттын өкүлү өткөндө кандай чыркырап айтты. Өкмөттө тиги отчет болуп атканда бюджетте маданият жөнүндө 6 сапты гана жазып коюпсуңар. Нечен президент өттү, 1000ге жакын депутаттар өттү эгемендүүлүккө чыккандан бери. Бирок кийинки урпактарга эмне иш калтырабыз, эмне мактанабыз? Сүймөн Кул, Муратбек Рыскулов, Болот Мыңжылгыевке окшогон бир маданияттын өкүлүн чыгарып бир мактанбайсыңарбы өкмөт? Бюджеттен акчаны маданиятка бөлбөйсүңарбы? Мисалы үчүн Ленин дагы, Сталин дагы, империяларды айтайын. Кытайдагы, Америкадагы күчтүү мамлекеттин баардыгы биринчи кезекте нарк, насил, маданиятты өстүрүп, андан кийин анан башка жагын өстүргөн. Анткени маданият, нарк, насил өскөн, калыптанган мамлекетте дух күчтүү болот. Дух күчтүүдө мыктылар чыгат. Парламенти да күчтүү болот, аткаруу бийлиги да күчтүү болот. Көрдүңүздөрбү? Улуттун духун көтөрө турган бул маданият, нарк. Ошондуктан Садык Шернияз өкмөттү катуу сындады. Сер маданиятты таптакыр эле унутуп калдыңар. Маданият жок калды. Маданиятты өстүргүлө, маданиятка көңүл бургула. Маданий мыктыларды чыгарсаңар, ошондо улутту оңдойсуңар. Улутту сапаттуу кылып алып, анан экономикаңар ошондо өзүнөн өзү жылаат деп катуусын айтпадыбы? Ошондуктан мына маданияттын болсо да бир өкүлү. Жеңиш айткандай, эми врачтардын өкүлү келсин, мугалимдердин өкүлү келсин, ар бир катмардын өкүлү келип, дыйкандардын, фермерлердин, жалаң эле бизнесмендердин өкүлү болуп калбайчы. Ар бир өзүнүн кызыкчылыгын социум деп коет. Социумдун кызыкчылыгын колдосун. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип бара жатат. Жыйынтыктоочу сөз болсун. Шайлоо жакындаган сайын ар кайсы топтор, ошол эле депутаттар тарабынан дагы ар кандай варианттар, өзгөртүүлөр сунушталып атат шайлоого байланышкан мыйзамдарга. Кайсынысы бизге оптималдуу, кандай жол менен барышыбыз керек? Деги эле канткенде бир күчтүү, сапаттуу парламент түзүлөт. Негизи биринчиден популизмден алыс болуш керек, экинчиден эң биринчи баш мыйзам өйдө туруш керек, баш мыйзамга каршы келбегендей мыйзамдар иштелип чыгыш керек, үчүнчүдөн элдин талабына жооп бере тургандай эң негизги ушу элдин мүдөөсүнө, талабына ылайык келе турган мыйзамдар иштелип чыгыш керек, анан шашылбаш керек. Эми азыркы учурда керек бул мына ата мекен чыгарган жана шайлоо жөнүндө мыйзам. Мына ошону тез аранын ичинде кабыл алып, элге шайлоо жана тандоо укугун беришибиз керек. Мен бир 10 секунд убактыңызды алып коеюнчу. Мына бар эки колумда жогорку кеңештин расходу, тиги бюджети 2017-18 жылга карата заработная плата деп турат 474 миллион сом кеткен экен. 474 миллион. Бул эгерде 120 эмес, эми аппаратын толук кошкондо да эми ошо 120 депутатты багып аткан, иштетип аткан аппарат болуп атпайбы? Ар бир депутатка зарплата эле 4 миллион кетти деген нерсе да. Ушундан эле мына Министерство образования 21 миллиард болсо 43 миллион сому бул жанагы зарубежный поездки деп кеткен. Ошол эле социальный развитие 21 миллион деп кеткен, жана башка. Мына ушул нерсенин баарын карай турган, ушу бюджеттин киреше бөлүгүн көтөрүп, экономикага көз салып, элдин жашоосун оңдой турган бул парламент өкмөттү курайт, өкмөттү иштете турган парламент. Ушул парламент жакшырсын деген элдин мүдөөсү бар. Андыктан азыр эки негизги нерсе бар. Бул шайлоону, парламентте боло турган шайлоону атаандаштык
менен таза өткөрүш керек. Мына ошол жерде муун элита алмаш керек. Муун десе биз ойлобошубуз керек жалаң жаштар келсин деп. Жок, таза адамдар бар. Мамлекетчил, жаңы реформа кыла турган адамдар, саясий күчтөр келиш керек. Анан бул шайлоону кандай жол менен өткөрөбүз? Мен экинчисин айтып атам. Бул ушу шайлоо жөнүндө мыйзамга так өзгөртүүлөр кириш керек. Эл партиянын ичиндеги адамдарды шайлагандай болуш керек. Анын ичинде партиялардын 20-жылда боло турган идеологиялык программалык күрөшүн мен күтөм да. Мындай акча эмес, мындай бир багыттык күрөш болсо, ошондо чыныгы атаандаштык болот деп эсептейм. Жыйынтыктачу сөзүңүз бар, кыскача. Менин кесибим саясатчы, Каныке. Мен суроолорду жана берет го, качан оңолобуз, качан оңолобуз. Мага бул суроону мен өзүм эртең мененден баштап кечке чейин 10 жолу берем. Азыр жолдо барат, машинада кетип барат деп ойлойм, дей качан оңолобуз депчи. Шайлоолор оңойт бизде. Шайлоолордо эл бир талпынып, таза шайлоо өткөрсөк, эми албетте мамлекет таза шайлоо өткөрүп бергенге мыйзамдарды токуп, эрежелерди аныктап, мындай механизмде киргизишибиз керек. Бирок элден дагы биз жалдырап сурашыбыз керек да. Мына мени шайлабайлы, чын эле бизди шайлабасаңар дагы 1000 сом албагылачы. Шайлоого келип мыктысын шайлаган күнү, мына ошол күнү бир таза шайлоо өткөн күнү, Каныке, мен ошол күнү сүйүнөт элем. Мына качан оңолобуз деп, мына эми оңолобуз. Шайлоо таза болгон күнү, мына эми оңолобуз деп кубанса болот. Шайлоонун эртеси эле билинип калат. Кандай өттү, кимге акча берди, кандай балет болду. Анда үшкүрүнүп айтса болот. Таң, баягы раматлык докем айткандай. Байкуш дагы бир 5 жыл тиги жүрөт экенбиз темселип депчи. Шайлоо таза өткөн күнү эртеси күнү кол чапса болот. Мына эми оңолобуз деп, мындай көз ачыктай эле сүйүнсө болот. Эми оңолобуз, анткени мыктылар келет. Мына Арменияда Пашинян келди. Пашинян өзү ошол жаңы көз караштагы адам да. Элдер толкун менен келди. Мына толкун менен келип, көтөрүш эмес, просто элдер эмелеки кызыл омполдогудай болуп эле Пашинянды талап кылып туруп алды. Пашинян келди, парламентте таза эле өткөрүп койду эле. Армениянын парламенти азыр баары суктанып атат. Жаңы күчтөр, врачтар, мугалимдер, спортсмендер, жаш десе жаш, баш десе баш, жаңы көз караш. Парламент кандай оңолот? Коррупция бюджеттин доходовый части өстү, маданияты өсүп атат. Жөн эле суктанып атпайбызбы? Армия Пашинян болуп элечи. Мына эл силкинет, эл бир инициативаны колго алып, эл аныктайт деген ушул. Рахмат. Бүгүнкү жаргылчакта биз саясий партиялар жөнүндөгү жана шайлоо мыйзамдарына сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдү талкууладык. Бүгүнкү уктуруубузга Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов жана Замандаш саясий партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов катышты. Бир нерсени айта кетишибиз керек. Өткөндө депутат Мирлан Бакиров дагы бир мыйзам долбоорун сунуштап, анан ушул жерге чакырып, эл менен талкуулап, элдин пикирин уккандан кийин артка чакыртып алам деп өзүнүн пикиринен артка кайтып кетти эле. Бүгүн дагы уктуруубузга ошол саясий партиялар жөнүндө өзүнүн сунушун берип аткан Бакыт Төрөбаевди чакырууга аракет кылдык, бирок байланышуу мүмкүн болгон жок. Ушуну менен бүгүнкү уктуруубузду жыйынтыктайлы.